чиновниктердин байлыктары туурасында кеп улантабыз. Ошентип мамлекеттик кызматкерлер былтыркы жыл үчүн кирешесин жана мүлк тууралуу декларациясын тапшырып бүтүштү. Бул жерден бир эле кетүү керек, мүлктөр туурасында маалыматтарды бир эле депутаттар же болбосо министрлер эле беришпейт. Мындан сырткары саясий жана атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын жакын туугандарынын кирешелери, чыгашалары, мүлкү тууралуу маалыматтарды камтыган декларация. Декларант кирешелерди табуунун булагын көрсөтүүгө милдеттендирет. Бул мыйзамды 2015 жылдын 24-июнда Жогорку кеңеш кабыл алган болчу. Кыргызстанда аткам элелердин кирешеси менен мүлктөрү тууралуу декларация толтуруу өнөктүгү жогоруда мен айтып өткөндөй 2005 жылдан баштап жүргүзүлө баштаган. Эл оозунда ушундай айрым чиновниктер, эл оозуна алынган айрым чиновниктердин декларацияга эски машинеси же бир үйүнөн башка да эч нерсеси жок экенин жазганда көрүнүштөр кездешет. Кагазда кирешелери туурасындагы тапкандардын милдеттери туурасында кебизди мамлекеттик кадр кызматынын декларация иштери боюнча баш катиси Жанара Иманалиеваны 11 каналга чакырган болчубуз. Жанара айым, куш келипсиз биздин студияга. Мына жыл сайын сиздердин интернеттеги сайтта ушул декларация тууралуу маалыматтарды окуп турабыз. Ушундан улам бүгүнкү биздин талкуулап жаткандагы маселе ушул болуп жатат. Негизи жогорку саясий кызматтагылардын өздөрү толтуруп декларацияда көрсөткөн кирешелери, алардын багы турмуштагы байлыгына дал келбейт деген кептер айтылып эле жүрөт да, өзүңүз деле уксаңыз керек. Биз билебиз, мындан бир нече жыл мурун ошол өзгөчөлүк киргизилгенин, андагы маалыматтын чын бышыгы текшерилип баштайт деп айткан элеңиздер. Бул кандай иштеп жатат учурда? Өзүңөр билесиңер, өкмөттүн токтому 855-2012 жылы кабыл алынган. Ошол токтомдун негизинде ошол жобо бекитилген. Жобо болсо ошол декларацияда көрсөтүлгөн информациянын ошол кандай анализ, верификация жүргүзүү жөнүндө ошол жерде камтылган. Билесиңер, декларациялык кампания январда, 1-январда башталат. Анан 1-мартка чейин тапшырыш керек. Биз ошол декларацияны кабыл алып атканда биринчи анализ жасайбыз. Анализ вообще эки түргө бөлүнөт. Жалпы анализ, анан биринчи. Ошо биринчи анализди, декларацияны регистрация кылып кабыл алып атканда биз бир сыйра ошол карап чыгабыз. Караганда мындай толук толтурулдубу, туура фамилиясын, аты жөнүн, даталарды туура көрсөттүбү, ошону эле текшеребиз. Андан кийин болсо жылдын ортосунда уже жалпы анализ жүргүзүлөт. Демек, мен туура эле түшүндүмбү, дарегин жогоруда мен кесиптешим дагы айтып өткөн маалыматтар кайра кайталадыңыз окшойт. Ошону эле текшересиздер, бирок жанагындай ал жакта маалымат туура жазылганбы, жанагындай цифралар туура көрсөтүлгөнбү, сиздердин багыл милдетиңиздерге кирбейт. Жок, кирет. Ал жалпы анализ жасап атканда ошол бардыгы тастыкталат. Мисалы үчүн 2013 жылы 12 мамлекеттик органдын 12 мамлекеттик орган ошол межведомственный комиссия түзүлүп, ошол жөнүндө буйрук чыгарылган. Ал 12 мамлекеттик орган бири-биринин менен өз алдынча информация менен алмашып, ошол бардык данныйларды берип турушат. Мисалы үчүн салык кызматы ошол декларанттардын кандай дагы башка данныйларын беришет. Мамлекеттик каттоо кызматы болсо кандай үй жайы, автоунаасы бар жана башка 12 мамлекеттик орган ошондой информация менен алмашып иштейт. Анан ошол межведомственный комиссиянын составы, анан биз болсо ошол мамлекеттик кадр кызматы жалпы анализ жасап атканда ошолордун алган информациянын негизинде тастыктап, ошондо анан билинет. Бирок мында болсо кандай туура эместиктер бар болсо ошолорду корутунду кылып, отчет түрүндө жазып, анан кийин президентке, премьер-министрге, жогорку соттун төрагасына, конституциялык палатанын төрагасына, анан жогорку кеңешке ошондой жиберебиз. Мына жогоруда сиз айтып атасыз, кандай болгон күндө дагы ошонун ачыктыгын, ошол маалыматты текшерген, маалыматтын ачыктыгын текшерген деп айтайын, механизми бар деп. Ушул кезге чейин ошондой калп бир маалыматтарды берген кайсы бир адам жоопкерчиликке тартылды беле, же болбосо ушул жазган кагаздагы маалыматыңыз мындай экен деген багыл факт түрүндө көрсөтүп, анан кайрадан тактоо иретинде жасалган иштер болду беле дейм да.
Мамлекеттик кадр кызматынын функциясында бул эми мындай карательный метод деп коебуз, андай функция кирбейт. Биз болсо ошол анализ жасап, корутунду чыгарып, анан тиешелүү ошол жанагы жогоруда айткандай 5 ошо высший чиновникке жиберебиз дагы, анан калганы ошол мамлекеттик кызматкерлер же муниципалдык кызматкерлер иштеп жаткан мекеменин жетекчилерине кат жүзүндө ошондой жиберебиз. Ошол жобонун негизинде. Анан ошол жетекчилер өздөрү ошондой кандай жаза беришет, өздөрү чечим чыгарып, анан сот аркылуу же административный штраф болобу, же болбосо от тяжести совершенного деп коебуз, может быть, административдик менен чектелбестен, может быть, уголовное делого өтүп кетиши мүмкүн. Биз болсо ошол отчетту берип, корутунду кылып, тиешелүү органдарга беребиз. Андан аркысы Генеральная прокуратура жана башка правоохранительный органдардын өздөрү андан аркы иш алып барышат. Бирок ошондой случайлар болгон. 2013 жылы ошол баштап өкмөттүн токтому менен бир нече стат секретарлар, министрдин орун басарлары ошондой дисциплинардык взыскание алышкан, штрафтарды алышкан. Бирок полная информация бизде жок, анткени алар ошол тийиштүү органдардан алып алсаңар болот да, мисалы үчүн прокуратура, сот органдарынан. Бизге андай информация кайра келбейт. Албетте аларга деле кайрылганга аракет кылабыз, бирок ошентсе дагы кайсы бир жөнөкөй эле жаран, ошо кайсы бир чиновникке карата баягы мен анда жазылган маалыматтар менен макул эмесмин деп кайрыла турган суроону дагы сиздер карабайсыздар туурабы? Аны кайра эле укук коргоо органдарына кайрылыш керек. Эгерде макул эмесмин деген кайсы бир маалымат менен байланышкан бир арыз болсо. Эми ошол тиешелүү органдар, правоохранительный органдар кандай тергөө жүргүзөрүн биз эми алар менен ишибиз жок да, алар өздөрүнүн ошондой өзгөчө ошондой методдору бар. Анан ошондой туура эмес келип калса, мисалы үчүн мамлекеттик каттоо кызматтын берген информациясы боюнча анда мисалы үчүн 5-6 үйү же автоунаасы болсо, а декларацияда бирөөнү эле же такыр көрсөтпөй койсо, анда ал териштирип, анан декларантты чакырып, алар ошондой сурак алышат, сурап териштирип, анан эгерде чын эле ошол көрсөтпөй койгон болсо, анда ошол административный кодекстин негизинде 5000 сомдой ошондой штраф каралган. Эгерде болсо незаконное обогащение деп коет, ошо уголовный кодекста көрсөтүлгөн 300 000 сомдон наркы бийик болсо, анда ал эркинен ажыратылышы мүмкүн. Анан в особо крупном размере деп коет, бул 500 000 сомдон өйдө көрсөтүлгөн. Ал болсо ошол 6 жылдан 8 жылга чейин эркинен ооба, анын баардыгы анан ошол жаза алат. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо, негизи жанагы эле кайра суроомду бергим келип атат. Мисалы, анын башында жана кагаздын мааниси туурасында сурайын деп атам да. Себеби башында айтып өттүм, чиновниктердин чыныгы байлыгы көрсөтүлгөн сумманын бир канча эсе көп болушу мүмкүн деген пикирлер жаралып атпайбы? Анда эгерде жанагындай сиздерге эки эселеп жанагындай жумуш пайда кылып жатса, кайра териштирип, анализ жүргүзүп, кайрадан текшерип маалыматтар жатсаңыздар, анда деги эле декларациянын мааниси эмнеде анда? Жыл сайын жанагынтип чоң машакат жаратуунун кажети эмнеде дейм да? Практика көрсөткөндөй, биз 2013 жылдан баштап ошол анализ, верификация жүргүзүп келатабыз. Анын ошол результаттары бар деп айта алам. Анткени ошол кичинекей нестыковкадан баштап чоңго чейин ошондой келишпестиктер бизде көрсөтүлүүдө. Анан биз ошол мамлекеттик кадр кызматы бул правоохранительный орган эмес да, ар бир ошол мамлекеттик орган өзүнө тийиштүү функциясын аткарат. Биз болсо ошол таап, аныктап, келишпестиктерин ошол корутунду катары жазып, анан тиешелүү органдарга беребиз. Андан тышкары болсо ошол тиешелүү органдар иш алып барышат. Ал эми мындан аркы кандай механизмди биз киргизебизби же киргизбейбизби, ал
пока ал суроо көтөрүлө элек, анткени эгерде ушул азыркы мыйзам проект түрүндө турат, эгер кол коюлуп калса 2018 жылдан баштап декларацияны кабыл алуу функциясын салык кызматына өткөрүп берилүү маселеси көтөрүлүп жатат. Дагы бир суроону бере кетейин. Негизи жыл сайын кабыл алганда аттуу баштуу баягы адамдардын же топ 10го кире турган чиновниктердин байлыгында кандайдыр бир өзгөрүүлөр байкалганын байкайсыздар өзүңүздөр кабыл алып жатып, же бул процесске көңүл буруу жокпу сиздерде? Жыл сайын ошол жалпыланган маалымат, мындайча айтканда, орусча айтканда сводные сведения деп коебуз. Жыл сайын ошол 1000ге жакын чиновниктердин декларациясы тууралуу сводный сведенияларды биз жарыялайбыз. Анын баарын өткөн жылы кандай байлыгы бар эле же жок эле, баарын кантип жүргөнгө бул эми нереально деп айтсам болот. Бирок биз өткөн жылкы менен анан бул азыркы жылкы көрсөткөн доход же расходу боюнча биз аны анализ жүргүзбөйбүз. Анткени биздин сайтта мурдагы жылдарга ошол сводный сведенияны биз информацияны сайтка илебиз да, сайтта баары бар. Анан биз болсо ошол 16 жылга, мисалы үчүн быйыл 17 жылы 16 жылдын мүлктөрү, кирешелери, чыгашалары жөнүндө информация көрсөтүшөт декларациясында. Ошону гана тастыктайбыз да. Жанар айым, негизи биз жогоруда айтып өттүк, кайсы бир депутаттар белек иретинде дагы алдым деген багыл каражатын көрсөткөн экен. Бирок биз билебиз, декларацияга байланыштуу мыйзамда менимче көрсөтүлсө керек да. Мисалы чет өлкөлөрдө кайсы бир мамлекеттик кызматты аркалаган адам баланча бир өлчөмдө белек алса болот, бирок андан жогору болсо албайт деген кандайдыр бир чектер бар. Бизде кандай бул? Мисалы миллиондогон сомдук белектерди көрсөткөн депутаттар бар экен да. Бизде мындай болуп калат да, мисалы үчүн көбүнчөсү эле элдер айта берет, бул депутаттын же бул чиновниктин тиги чет өлкөдө мындай мүлкү бар экен, миллиондогон бар экен деп. Бирок анын көбүнчөсү оозеки катарында эле айтылып келатат да, андай тастыкталган фактылар жок. Факты болсо, ага уже тиешелүү органдар иш алып келип жатат. Аны биз күбө болуп да бере алабыз. Алар иш жүргүзүп жатат, результаттары бар деп айтсам болот. Бирок ал ошол тиешелүү ошол правоохранительный органдар жүргүзөт. Биз болсо ошол декларацияда көрсөтүлгөн информация менен анан бизге 12 башка органдан келген, жанагы член МВК деп айтпадым, межведомственная комиссия. Ошондон түшкөн информация аркылуу тастыктап, туура көрсөттүбү, туура көрсөтпөдүбү, ошондой иш жүргүзөбүз. Андан аркысы уже тиешелүү органдар, ички иштер министрлиги, прокуратура дагы башка, финразведка. Мамлекеттик кызматкерлердин декларациясын кабыл алган түздөн-түз орган, мамлекеттик кадр кызматынын өкүлү Жанара Иманалиева менен Оберканал түз эфиринде баарлаштык. Рахмат, суроолоруңузга жооп бергениңиз үчүн ийгилик каалайбыз сизге. Рахмат.